Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз кайрадан Санжыра программасын улантмакчыбыз. Бүгүн биздин студияга келген коноктор менен тааныштырып кетейин. Кадыров Исмайыл, жазуучу, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Экинчи коногубуз Каныбек Бокоев, улуттук журналисттер жана жазуучулар союзунун мүчөсү. Куш келипсиздер. Эми бүгүнкү талкуу кыла турган биздин уруубуз кыргыз уруусунун оң канатына кирген черик уруусу жөнүндө сөз болмокчу. Мына ушул отурган коноктордон биз ошол черик уруусунун таралышы, алардын жашаган доору жана алардын кыргыз элине калыптанышына кошкон салымы жана алардын кийинки кезекте жайгашкан орду жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Сөздү эмесе биз Исмайыл аксага сизге берсек, мына биз айтып атпайбызбы, черикти кыргыз түп атасы Тагайдан эле таратып коюп атабыз. Каныбек аксакалда улантып кетет го. Сиз жанагы 3-чү кылым, 7-чи кылымда чериктер деп айтып жүрөт. Ошого сиз да токтолуп башынан баштап берсеңиз. Эми бул биздин санжырачыларыбыз баардыгы эле тетигил бала элчидан баштап кийинки Жапарген Чийбаевга чейин баардык санжырачылар ошол черикти Тагайдан таратат да. Анан ошолордун ичинен могу бир негиздүүсү могу ат башыда Мусаев Айты деген санжырачы атабыз болгон. Ушул кишиники баардыгынан бир өзгөчөлөнүп турат да. Анан ушул киши айтып атат, эми баягы долондон жасы көк жаңгырос дейт, жаңгыростон абыл кубул, абылдан адыгине Тагай, анан наалеже дейт. Анан мына ушул черикти баардык санжырачылар эле ушул наалы эже менен байланыштырып, анан баягы Тагайдын бакма баласы кылып алып келет да. Анан бул чындыгында бул Тагай өзү кийинки эле могу 1500 жылдардын башында жашап, ошол учурда Кыргызстан мамлекетин түзүп, ушул мамлекетти башкарган киши да. Анан чындыгында могу илим постторду карап көрсөк, булар андан мурункуга алып барышат да, черикти. Анан мына илим посттордун ичинен бул Сапарбек Закиров агайыбыз жазган. Анан Сабырат Токуров агай, мына бул Сабырат Токуров агайдын санжырасы өтө эле мындай өзгөчөлөнүп турат да, башкача кичине. Бул баягы өзү санжыралык негизде дагы, анан илимий негизде, этнографиялык негизге дагы салып туруп жазган. Анан ушул киши бул байыркы экендигин далилдейт. Ал могу тетиги эле мурунку окумуштууларга шилтеме жасап, ошолор менен неметип отурат да. Анан баягы жерде бир кызык жактай, эмне үчүн дейт, ошол кийинки мезгилдерде чериктин жанагы топ болгон учурда, топ деген баягы курултай деген сыяктуу экен, чоң бир жыйналыштарында, чоң тойлорунда чериктин аксакалдарына жамбаш тартылчу экен. Анан жамбашка кошуп каржылык тартылчу экен. Баягы мына бул ушул жерден бекеринен эмес. Эмне үчүн дегенде каржылык баягы элдин каруусу болуп, эң негизи күч берип турганда. Ошондуктан бул анын үстүнө могу черик деген сөздүн аталышындагы деген Аксыкенти жана Мажмат Табарыкте, андан кийин тиги Махмуд Кашкаринин эмгектеринде дагы черүү деген сөздөн алынган деп айтып атат. Шахабас Аксыкенти атпайбызбы? Кийинки эле азыркы учурда эле бир жаш изилдөөчүбүз бар, Азат Садыр уулу деген. Ушул бала дагы черикти тетиги эле байыркы кылымга алып барып, анын атын Шешети деп атайт да. Илгерки Кытайдын эмгектеринде жүрөт да, Шешети деп жүрөт. Анан баягы жана жамбашка кошуп тиги немен тартат деп атпайбызбы? Эми ошону эмне үчүн ушул жамбашка кошуп тартып атат? Ал тиги ошол кыргыз урууларынын ичинде ушул чериктен улуу, чериктин аксакалдарынын улуулары эмне жокпу? Толтурады. Туурабы? Анан ошондуктан бул жер өтө ойлончу маселе да. Бул баягы жанагы
Тағайдың балдарының içindегі улуусу деген мен жиынтыққа келем да, себеп Тағайдың өсінің балдары мынакей Сарбағыш урусу. Усолукта. Ушулар Сарбағыш урусу да ушул негизинен түндүктүн элинин эң көбү ушул черик болгон да. Анан ошон үчүн черик эми ошол тетигилде өмүр бою эле ушул тети негизинен ат башы акша. Ушул өрөөндө негизинен жердеп келген да. Бирок ошол учурда черик бүткүл Кыргызстандын аймагында, андан сырткары башка жактарда дагы чериктер жайнап атат да. Тигил Кытайдагы элдин бир 60-70% кыргыздардын жалаң чериктер. 60% отпайт. Дүштүрпан какшалда 60%. Анан ошон үчүн анан баягы кийин неме дагы Тағайдын туусу дагы чериктеп алган деген сөз бар. Эми ал Чериктин ал мезгилдеги салт боюнча туусу өзүнүн кара чечекей баласында калыш керек экен. Ал тигил кара чечекей Тағайдын өзүнүн балдары болгон да. Анан эмне үчүн аларга ыра көрбөй туруп черикке берип койду. Бул биринчиден жанагы Сабыр агай жасап атат. Ошол туу көтөрүүчүсү болгон дейт. Бирок жөнөкөй эле туу көтөрүүчүсү эмес. Бул баягы Кыргыздын мурунку уруларынын, ошол Кыргыздын агаларынын, анан хандын тукумунун баласы болгон деп атат да. Муну немелер жанагы санжырачылар да тети Атамбийге чейин алып барган бир нече варианттары бар эми. Анан бул жерде мынакей андан кийинки окумуштуулар Морегил Бартол. Бул өтө чоң окумуштуу болгон. Бул киши мына могу жерде айтып атат. Теги азыктар, кыргыздар, түргөчтөр, сактар, усундар, мушибилер, шериктер бир тууган. Тектеш эл деп атат да. Бул кишинин эмгектеринде туруп атат. Анан профессор Гумилевдин эмгегинде туруп атат. Азыркы кыргыз биримдигин түптөгөндөр дейт. Кытай, Мундус, Кыят, Коңурат, Гун, Гут, Меркет, Дөөлөс, Кыпчак, Дейит, Азык, Саяк, Черик, Найман, Аргын, Желден, Кушчу, Нойгут элдери деп атат да. Мына бир жерде дагы ушул тетигиле байыркы элдердин катарында жүрүп атат. Анан тиги Бичурин дагы айтып атат. Байыркы элдердин ичинде астар, асчылар, кушчулар, чериктер болгон да. Мунун эмгектеринде туруп атат. Абрамсондун эмгегинде туруп атат. Бул Абрамсон сол канаттын кыйла бөлүгүн түскөн элдин бири деп жазып атат да. Мына ушуларды негиздеп келип, баягы өзүбүздүн эле Совет мезгилинде дагы мындай бир тартынбай түз айткан Совет мезгилиндеги окумуштуулардан асырак эле болгон. Калганы болот мына бири Сабарат Токуров агай болсо, экинчиси Өмүркул Караев агай болгон. Тарыхчылардан. Мына ушул Өмүркул Караев агайдын немесинде дагы бул киши Маврекил Моголстан калкы жана кыргыздар деген эмгегинде жазып атат да. Мына Кыргыздын ыктыярдуу кыргыз элин түрдүү 40-50 эл түзүп атат дейт да. Мына ушулардын ичинде дейт барын, барак, азык, баргы, балынчы, булгачы, бостон, мачак, дала, катаган, керей, ит, кушчу, кыпчак, меркит, моңол, найман, нойгут, саадак, усын, оргу, төөлөс, черик, жана чоро дейт, чоросы. Мына ушулар кыргыз биримдигин түзүп келген урулар деп атат да, элдер деп атат. Мына эми ушундай айта берсек эми бул андан кийин жанакы келип туруп, андан кийин анан окумуштуу санжырачылар бүт алып келип анан жанакы Моголстандын эли деп атат. Эми бул чындыгында эле ошол тиги ат башы тек Акшал өрөөнүн бир мезгилде Моголстан бийлеп турган. Бул тетиги Моголстандын акыркы бийлиги да ошол жерлерде болду да. Анан ушул жанакы Кытайлар менен Моголстандын ортосундагы жанакы Кытайлар ошол эле мезгилде акырындык менен жанакы Моголстанды бөлүп жарып неметип туруп, Алты шаар деген мамлекет түзүлгөн ошол жерде. Алты шаар өз 6-7 жыл жашаган. Аяк баш эми 9 жылга барган да. Анан ошо Алты шаарды кийин кайра Кытайлар өздөрү басып алып туруп анан чек ара кылып коюп, ошо менен жанакы кыргыздардын ар жака бөлүнүп калган. Бөлүнүп калган ошол болуп атат да. Анан эми ушундай өтө эле кызыктар көп. Эми чериктердин ичинде баягы атактуу адамдары өтө эле көп болгон. Бул жерде эми мурунда эле болгон экен, Канга Ажымшак деген болгон экен. Эми ошол учурларда жанагы Ажыбек баатырыбыз болгон тети 1800-жылдарда жашаган. Анын бер жагында Тоймат, ошонун түстөн түз бийлигин алып калган Тоймат уулу Турдумамбет деген. Аны эл Турдуке деп
эркелетип аташкан. Бу дагы өтө бир кыйын кишилерден болгон экен. Андан кийин аны Матайдын баласы Базаркул дегендер башкарып турган бир топ жылдар. Андан кийин Маврекил Совет мезгилин айтсак, ол маданият жагынан белгилүү адамдарыбыз бар. Асыр Нарын университетинде ысымы коюлуп турат. Нааматов Сатыбалды деген агабыз болгон алгачкы окумуштуулардын бири. Мына Казыбек Казалчы дегенибиз туруп атат. Казыбек Казалчы деген оосунан ыры чууруп турган адам экен. Кийин эле ошол Какшалда жүрүп жерге келип кармалып неме болду. Азыр анын атында айыл туруп атат дегендей, Казалын бүт эл окуп атат дегендей. Андан кийин бул тиги маданият жагынан Жумамидин Шералиев, мына өрдүн генийи. Мына бул да шериктердин тукуму. Туура айтасыз. Калыйбек Тагайыбыз бар. Туура айтасыз. Асыркы мезгилге чейин мына эң акыркыбыз тиги Шайлообек Дүйшөев. Мына башка акын жазуучу ырсыларды айтпайлы коеюн. Окумуштуулардан жакшынакай тиги мына Мусаев Самар деген, Мамбетакун Эсенбек деген академиктерибиз, бул кишилер туруп атат. Советтер Союзунун баатырлары. Жусуп Мамай атабыз сыяктан жазуучунун кишини айтпай кетиптирмин. Анан тиги жанагы эл башкаргандан Акунов Таке деген эл башкарган Хрущевко кол берип келген киши да. Карыбеков Акматалы деген атабыз болгон. Секретарь болчу. Баатырлардан тиги Дайыр Асанов атабыз менен Анварбек Чортеков. Ушул жерден 2 генерал болсо Нарын тараптан тиги ким Жунусов Бешем менен Алыбай Кайыпов. Анын агасы Жолдубай Кайыпов эмне деген адам эле. Мына ушундай чериктердин башкалардан айта берсе болот. Анан бул чериктердин андан кийинки жагын изилдеп жүргөндөр бар. Мына Каныбек инибиз ушул Баймурат чериктен беркине бүтүндөй изилдеп жайнаган китептерди жазып берет. Азыркы кездеги чериктерди Азиз Мамбет Мусаев деген дагы бир инибиз жакшынакай кылып санжырасын жазып берет. Рахмат. Исмаил ага, рахмат. Эми баягы ирети менен кете берели. Каныбек Сакал Ана Исмаил ага айтып кетпедиби? 3-чү кылымдан баштап чериктин бул тагайдын учурундагы киши эмес, бул улуу эл деп атпайбы? Мына сизде дагы чогулган материалдар бар экен. Сиз ошондон ары жанагы тагайдан бери деле айтып көрүңүз. Бунун чыгышы кандай болду? Өткөн передачадабызда дагы бул черик Асыкбек Омаровду билесиз. Жер кыдырып жүргөн чоң профессор адам. Ошол айтып атат чындыгында. Кыргызстанда 11 Герой Советский Союз болсо, ошонун экөө черик. Ошонун баатырлары да Дайыр Асановдорду айтып. Бул дагы бул черик үчүн чоң сыймык, жеке черик эмес, кыргыз эли үчүн. Эми Каныбек Сакал, сиз ушул черикти биз улуу эле деп айтпадыкпы? Ошондон бир аз сөз кылыптыр. Мына жанагы тагайга келгенин жөнү эмнеде? Жанагы биз жанагы Исмаил Аксакал айткандай, биз жан-башты тиги каржылыкты эмне үчүн беребиз? Мунун бир жообу бар. Сиз билишиңиз керек. Мына ошондо улап койсоңуз. Анткени бул Исмаил Аксакал туптур айтты. Черикке жан-баш каржылык берилет. Эмне үчүн берилет ошолор? Ошонун кыргыз эли муну деген аябай бакташкан. Жөн эле кишиге бере берген эмес. Туура. Ошондо бир аз кошуп айта кетсеңиз, ошо элге түшүнүктүү болсун да, чериктен да. Бу рахмат. Бу черик тууралуу, дегеле кыргыз тууралуу кеп болгондо, кыргыздын тарыхы аалам жаралган деле ошо жаралса керек. Аны кээ бир ушу санжырачылардан, кээ бир ушу теле берүүлөрдөн көрүп алып, ошо кыргыз экениңе аябай куанасың, кыргыз болуп калганыңа. Анан эми ошо сиз айтып аткан черик урусу Тагай бийге кандай келип калган, кандайча жанагындай каржылык тартылып калган, кандайча жан-баш тартылып калган деген маселе боюнча мен кыргыз башкаруучусу Баймурат Төрө жана тарыхы улуу инсандар деп 2006-жылы кичинекей эмгек чыгардым эле. Анда бул эмгекке көпчүлүк окумуштуулар көп кайрылып элек болчу. Анан эми мунун башы жана өзүңүздөр билгендей фарс тилинде жазылган Мажумату Таварих, тарыхтардын жыйнагы деген китепти Омор Сооронов агайыбыз ошол кыргызча которуп элге журтка тартуулагандан кийин анан кыргызча алфавитти окуп тактап анан а жердеги маалыматтарды алып анан айтылып келген маалыматтарды, ооз эки маалыматтарды, илимий багыттагы маалыматтарды салыштырып көрдүк.
Анан ошол Баймурат Черик ошо 1400 то есть 1390 жылы өлгөн экен. Ал эми сиз айтып аткан Тагай бабабыз 1530 жылы каза болуп атат Кашкарда. Анан экөөнүн айырмасын салыштырып көрсөңүздөр эле өзүңүздөр баягы чындыкка чыгасыздар. Анан эми ушу Баймурат байкем айткандай Моголстон мамлекетинин эгеси болуптур. Кыргыз башкаруучусу Эмир улуу кол башчы деп турат эмгектерде. Ал кишинин территориясы Ташкенттен Могол тоосуна чейинки территорияны, азыркы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстандын ошо жартысы ошол территорияларды ошол ээлеп турган экен. Ага ошол бизче айтканда жана 40 руу кыргыз баш ийип турган. Анан ошон үчүн бул иши жанагы 14-кылымдагы кадимки эле Самаркандык Аксак Темир менен ат башынарында жоолашкан. Ал киши ошо 20 000 аскер менен өзүнүн уулу Өмөр Шейх деген болгон. Ошонун аскерин кошуп 20 000 регулярдуу армиясы менен кол салган кыргыздарга. Анан ошол кишиге каршы бул киши ошол жалпы кыргыздарды аттап чыккан. То есть баштап чыккан. Анан ошон үчүн жана Моголстан Жапай Токой арстандары деген атак ошон үчүн бул кишинин аскерлерине берилген. Анан бул киши ошол эле улуу кол башчы болгондон мурда дагы бул киши жанагы тарыхый маалыматтарды карап көрсөк, Ата башы шаарын негиздегендердин бири болуп калат. Ал азыркы күндө айтып атабыз, Кошой коргондо айтып атабыз. 1331 жылы Ата башы шаары дүйнөлүк картага түшкөндө бул киши 59 дагы эле куракта болуп атат. Баймурат. 1390-дон 1331-ди алсаңыз 59 болуп атпайбы? Мына 59 жаштагы курактагы улуу кол башчы тарыхый инсан болуп атат. Жомок эмес. Тарыхый инсан болуп атат. Ошол тарыхый инсан жанагы Аксак Темир менен кармашып, анан жанагындай эрдиктерди көрсөтүп, ала тоосун, эли жерин, журтун ошо баскынчыдан коргоп атат да. Анан бул кишинин Ахмет Бекназар деген баласы болуп атат. Ахмет Бекназар деген балдардан Ак Чубак, Бай Чубак, Молдо Черик, Кара Черик, Мухаммед Бек деген 6 бала тарап атат. Түрк адабиятында, түрктөрдүн тарыхында же бизче айтканда Мухаммед Бек менен Мухаммед Кыргызды окшоштурса болот деп турат. Экөө бир эл инсан деп атат. Эгерде андай боло турган болсо, биздин бабабыз Тагай би 16-кылымда ошол Мажуму аты тарихти жастыртып фарс тилинде ата бабасынын тарыхын бизге мурас кылып калтырды десек, Шериктин баласы болуп калат. Мейли кандай дейли. Аны өздөрү чечсин. Биз мындай сырттан айталы, ошол Мажума ата тарыхти фарс тилинде жастырып элине таштап кетип атат Мухаммед Кыргыз. Эл бийлеп турган киши болуп атат ал. Ак кийиске түшкөн, теңир тоону башкарган, жалпы биздин бабабыз. Тагай би экинчи аты деп атабыз биз. Тарыхтагы аты Мухаммед Кыргыз деп атабыз. Ошондо тарыхка келгенде тарыхчылар дагы санжырачылар да айтып атат. Тагайдан оң анан сол болуп бөлүнгөнбүз деп атат. Оң сол Тагайга чейин эле Баймурат Черикте да кесиптешип атат. Баймураттын агасы Оң хан Токтомуш Алтын Ордонун атасы. Мына 2 жыл мурун казактар 500 жылдыгын, казак хандыгынын 500 жылдыгын белгиледи го, өзүңүз билесиз. Мен ошондо Кыргыз туусуна карт тарых жана казак хандыгы деген макала жаздым. Ошондо Алтын Ордонун ханы Токтомуштан Жаныбек анан казак ханы тарап атат. Профессор окумуштуу ардактуу агабыз Осмонов эмгектеринде сары багыш, бугу, кара багыш, ак багыш Сибирден келди деп атат. Эгерде Сибирден келди деген маселе чын боло турган болсо, анда биз баягы айткандай ошол сары багыш, ак багыштарды түз эле Оң хандын тукумуна кошсак болот. Алтын Ордого. Эгерде ошол жактан келген чын болсо. Келбегени чын болсо, анда жанагындай буга чейинки санжыраларды айтсак.
санжыраларды такташ керек. Буга мындай иштарлык кылуунун же болбосо көрө албастыктын же өйдө ылдый сүйлөгөндүн кереги жок. Муну акырындан тактап, мына ушу телевидение аркылуу, гезит журнал аркылуу, чыгармалар аркылуу тактап, бирдей кылып, өткөндө телевидениеда көрсөттү го. Кайсы Түркияга барсаң дейт, ар бир түрктөн сурасаң, өзүнүн тарыхын бирдей айтат дейт. Эмне үчүн кыргыз бирдей айта албайт тарыхын дейт. Ар ким өзүнүн атасын мактайт дейт. Биз ошол мактанычты ташташыбыз керек. Таштап, жалпы тарых кылышыбыз керек дагы, жалпы тарых кылып анан айтышыбыз керек. Черикти дагы, Сарбагышын дагы, Бугусун дагы, Солтосун дагы, Моңолдорун дагы, Азыгын дагы баарын тактап туруп, жана 40 урууну тактап туруп, анан ошол жана кыргыздын тарыхын алып келиш керек. Мен мынабу китепти жаздым эле. Нарындан Кашкарга чейинки улуу инсандардын кыргыз тарыхындагы орду жана мамлекеттик ишмерди 19-жылдын жана 20-жылдын башы деп ушуга бир сунуш кылгам да. Жанагы азыркы эле тарых университетинин тарых факультетине 40 уруунун немесин ачып эле, анан ар бир уруу өзүн мактаса, даңктаса, анан источниктер менен неметсе, доказать этсе, далилдесе. Андан кийин анан далилде барбы жокпу тактап туруп, андан кийин анан тарыхты бирдей тарых алып чыксак, жана көрүнгөнүндү айтпай, менин атам кыйын, менин атам мындай болгон, андай болгон дегендердин баары калат эле деген бир ой барат да. Анан эми жанагы каржылыкка келип атпайбызбы? Каржылык бул өзүңүз билгендей Казанга биринчи салынат. Өзүңүз билесиз аны. Байкем дагы тиги унутуп калды. Курултайда биринчи сөз берген адегенде. Курултайда да биринчи сөз берген. Курултайга адегенде чериктин бийине, чериктин улуусун чакырып, анан сөз берип, сүйлөтүп, топ жардыртып, андан кийин анан калган бийлер анан сөз сүйлөгөн. Ал табакка келгенде, Байкем айткандай, каржылыгы менен жамбашын же болбосо жылкынын учасын тарткан. Бул маселелерди бу кытайлык окумуштуулар кийин келебиздин бу байкебиз Өмүрбеков, Докторбек жана докторлук диссертациясын жактаганда ал киши да ошол алып чыкты. Ошол мындай болгон деген маселелерди. Анан эми бул кыргыз элине, жалпы эле кыргыз элине бул черик урусунун кошкон залымы аябай зор. Бирок тарыхта жок. Тарыхта бул эле көл, чүй, анан талас, мындай тараптар жазылып калган. А бул тарыхтар долоонго келгенде эле такалат. Долоондон өтпөйт. Себеби ал 3200 метр. Байгим айткандай бийик. Аякка түтөк бар. Анан аяктан өтүш үчүн мындай китептерди чыгарыш керек. Анан окумуштуулар көп чыгыш керек нарындан. Нарын аспыз, бирок сас калппыз биз. Эселден бери Кыргыз-Кытай чегинде келе атабыз. Чекти кетме менен коркутуп кайтарбайт аны. Чекти курал менен кайтарат. Найза менен кайтарат, кылыч менен кайтарат, мынтык менен кайтарат. Көкүрөгүн окко тосот. Ой, кайда баратасың дейт. Ал тиги 2 Кытай эмес аякта, 3 Кытай эмес, 1,5 миллиард Кытай. Мана ушундай маселелер бар да. Анан ошол маселелерге келгенде баардык Кыргыздын тарыхы чек арадан башталыш керек. Менин оюмда да. Мына чек арадан башталып келет тарых. Калмактардагы бир кылымдан ашык ошол чек арадан баштаган. Кырып, тактап, анан чериктер гана калган. Жаңгыз. Бул мына Аттокуровдун эмгегин караңыз. Чериктер калган уруунун баары Кулепка кире качкан. Эмне үчүн азыр калган уруулардын саны көп? Ошол 100 жыл бейгапар жашашкан Кулепта. Андан 100 жылдан кийин 20 жылдын ичинде көчүп келип анан жайгашкан. А чериктер эмне кылган? 6 ата, 7 атага чейин кырылган. Мына Кыргызга кошкон салым ошо. Эмне үчүн жана жамбашты тартып атат? Ал тиги бой бийигинен эмес, же күчтүүлүгүнөн эмес. Ал элди сактаган, жерди сактаганды үчүн. Мына Калмакта мына 100 жыл жанында жашап деп атат. Жанаша жашап, мына Кытайдын маалыматында 100 жыл жанаша жашап, анан миллиондон ашык калмактарды кырып Син империясы жоюп Россияга кире качкандан кийин, андан кийин анан 1758 жылы анан элчисин жиберип атат чериктер биринчи. Хутали деген, Куталы деген. Мына ошол Тоймат шер, Сасан Баатыр, Максут би, мына ошолор Токтобай бийлер, ошолор Пекинге элчисин Хуталыны жиберип атат. Кутали эмне маселе чечип келген? Кутали 2 маселе чечип келген. Биринчи чек ара маселесин чечип келген. Чек ара кайсы жерден чектелген? Кашкар
тиги чегинен деп сүйлөшүп кетишкен. Кашкар чегинен болгондой. Экинчи 1760 жылы 1000 түтүн деп атат. 1000 түтүн үйдү чыгыш Түркүстанга тентип кеткен калмактардын кыргынынан. Ошону ат башы нарынга көчүрүп келген. Мына ушундай эмгектер кыргыз тарыхында жок. Түшүнүктүү. Сиз дагы жанагы сөздү улайлы. Сиз жана айтып атпайсызбы? Чериктин бир өзгөчөлүгү Тагай бейдин учурундагы. Бул анын алтын туусунун алышы болуп атат да. Ушул эмне үчүн черикке, мисалы үчүн кыргыз элине абдан кызык да. Жанагы биз далил менен айтып кетели да. Эмне үчүн ал ушу черикке Тагай бей өзүнүн 3 баласы болгон. Богоростон, Койлон, Кылжыр дейт, Озан Сарбаштык. Ушу балдарына бербей, жана бакмагыла алып атпайбы? Азык, черик, карачабы деп. Тиги черикке туу түшкөн. Ушул жөнүндө эмне деп айталат? Мен бул жөнүндө кайра эле мен Сабыратта куруп, агайга кайрылам. Бул жерде жазып атат да бул киши. Бул китептин чыгаары менен дейт, өрдөгүч майлар, көбүртмө жабыртмалардын жаагы басылат деп турат да. Мындай кыргызча айтканда, мындай тикел айтайлычы. Мына бул киши. Мына ушул жерди карап отурсаңыз, айтып атат. Элди жыйнап келди дейт Тагай бей, каза болорунда дейт Кашкарда. Элдин жыйнап, андан кийин анан ошол желбиреп турган алтын туусун Черик Баатырга берди дейт. Ал өзүнө элине хан болуп, тиги элин башкарды, журтун башкарды да. Бул жерде бир жакшы жамак бар да. Эми жамактардын да кандайдыр бир тарыхка тиешеси бар. Мейли аны ургачы киши айтканбы, мейли эркек киши айтканбы, эми дараметине жараша болгон да. Ошондо жанагы мынабу байке айтып кетпедиби? Мамбеттин, Казбек Мамбеттин. Ошондой айтып атат, мына бабабыз Черик жер деген башынан намыс бербеген. Коңурбай менен Жолойду кошойсуз манас жеңбеген дейт. Алмамбет жаткан чештөө абалтан ыйык жер деген дейт. Ар жылы жайлап табылды, аргамак минген келмеден дейт. Кашкарды бийлеп Ажыбек каалаган элин кел деген дейт. Мына Кашкарды бийлеп турган биздин атабыз мына Ажыбек Баатырдын дагы ушул эмгек кылдык эле. 2003 жылы мамлекеттик деңгээлде өткөздүк илимий конференциясын. Илимий конференциясынын материалдары да жарыкка чыккан мынакей. Анан бул киши да ошо 19 кылымда ошол биздин аталарыбыз, бабаларыбыз Ормонхан, Медет Датка, Качке Баатыр, сиз айтып аткан жанагы Ералы Баатыр, Бугу атабыздан, Бугудан Бооронбай атабыз, Балбай атабыз, Төрөгелди атабыз, койчу тиги Алыке атабыз, тыным сейиттерден. Мына ушулар менен замандаш болгон бул киши дагы. Бу Арстанбек Буйлаш уулу деген Кыргызда бизче айтканда жаагына периште конгон акын болгон бул киши. Ошол киши ырдап атат. Баатырлар кийген бариктен, бар шайманы келишкен. Турдуке Калчы Эшимбек тулпарын байлап элиткен. Катуу аш Кашкардан Хан Ажыбек келиптир, калаң тууган Чериктен деп атат. Эмнеге хан атат аны? Эмнеге хан атайт аны? Аны колун бурадыбы? Же болбосо чепкен кийгиздиби? Же эмне кылды? Жок, андай болгон эмес. Бул жерде жанагы бизче айтканда 1843 жылы съезд болгон. Кан көтөрүү курултайы болгон. Ошого 4 кандидатура коюлган. Таластан Бүргөнүн аты койгон, Бүргө Баатыр. Нарындан Ажыбек Баатырдын аты коюлган. Көлдүн күнгөйүнөн Орман атабыздын, көлдүн тескейинен Бооронбай атабыздын 4 кандидатура коюлган. 4 кандидатура коюлгандан кийин таасирлүү бийлердин ичинен курултайды жетектей турган киши таппай калышкан булар. Анан Олия Калыгул менен Олия Эшкул кеңешкен. Эмне кылабыз? Ким жетектейт? Курултайдан кийин чыр болуп кетпесин. Өйдө төмөн. Чырды баса турган киши ким? Дегенден анан Ажыбекти көрсөтүшкөн. Ажыбек көп ойлонгон. Бу да хан болгусу келген. Официально бизче айтканда. Ойлонуп туруп, анан агасы жанагы Эшкул Олиянын кебин угуп туруп анан макулдук берген. Анан курултайды Ажыбек Баатыр жетектеген. Ажыбек Баатыр жетектеп баштаганда Бүргө Баатыр айткан. Мен кандидатурамды алам, бизче айтайын, биздин сөз менен айталы. Мен куралдаш досум Ажыбек менен биргемин деп барып Ажыбектин жанына турган. Анан калган курултайдын мүчөлөрү Бооронбай менен Ормон атабыздын маселесин чечкен. Анан
ошол жерде курултай чечип анан Ормон атабызга жана кызыл тебете кийгизген. Ошол курултайдан кийин ыр-чыры жок кыргыздар жалпылап тарашкан. Биринчиден Ажыбектин баатырлыгын сыйлашкан, экинчиден чечендигин сыйлашкан, үчүнчүдөн калыстыгын сыйлашкан. Мына ушундай инсандар чыккан. Анан эми ар ким эле айтып жазып жүрүшөт, жана мен айтып атпайм, дагы бир кайталап коеюн. Тарыхтар бул Торгартка чейин барбайт. Негизи Торгартка чейин баш керек да. Торгарт кандай бөлүнгөн деген сөз бар. Даже окумуштуулардын арасында айтып жүрөт. Байзак баатыр бөлгөн деген маалыматтарды жазып жүрүшөт. Жок, андай эмес. Байзак болуш эле болгон. Байзак болуш эле болгон. Ким бөлгөн аны? 1863 жылы 13 октябрда Кашкар чегинен Нарынга чейинки чейректерди Александр II Турдүкө баатыр менен хан Карымшак кошкон. Жана Байзакты саякты кимден? Жумгалдык. Анан кошкондагы 1864 жылы 23 сентябрда Кытайдан Ша деген комиссар, Россиядан Виктор Мединский деген генерал келип туруп, анан азыркы мына биздин Ак Баш районунда Торгарт ташуусун экиге бөлгөн. Кыргызга жакшылык кылабыз деп Турдүкө менен Карымшактын эли экиге бөлүнгөн. Көпчүлүгү азыркы жаштар билбейт бул Кытайдагы кыргыздарды. 16-жылы барып калган, 32-жылы барып калган деп жүрүшөт. Жок, андай эмес. Ата бабасынан бери Кашкардан берки жер кыргыздыкы болгон. Кыргыз элиники болгон. Кыргыз элине таандык болгон ал жер. Ал ошол маселелерге келгенде тайсалдап кеткендер да бар. Өзүнүн атасын мактап ийгендер. Жок, антпей, документти карайлы. Архивди карайлы. Россиянын эмгектерин карайлы. Анан чыгат өсө эле. Анан ошол келип туруп, андан кийин анан экиге бөлүнгөн. Кашкардан Торгартка чейин Турдүкө чоң багыш чериктери менен калган. Торгарттан Нарынга чейин Моңолдор чериги менен хан Карымшак Россияга кирген. Анан эмне кылган Россия? 67-жылы болуштук ачкан. Каяка ачкан? Мына Токмок ачкан, черик болуштугу деген. 1868-жыл анан Нарын менен Каракол шаары негизделип атат. Анан текес кыяска чейин качып кеткендерди, анан Тилекматтын уулу Чыныбай болуш болгондон кийин черик болуштугу аны тууган болот бизге. Аны болуш кылгандан кийин Карымшак. Андан кийин анан ошол алып келип атат текестеги бугуларды. Көчүп келгиле бияка ошо бүт орус силерди эмедеп деп атат. Мына ушундай тарыхтар бар. Мындай тарыхтарды ийрүү кылбай, түз айтпай, анан бир коо менен кетип калып атабыз да. Мейли окумуштуулар болобу, мейли жөн эле санжырачылар болобу, мейли билген болобу, мейли билбеген болобу. Туура түшүнүктүү. Жанагы 3 турпа менен Какшалда канча процент азыр чериктер? 70% бар. Уже 70%. Жер бөлүшкөндөн Кыргыздар деген эмгектеги боюнча эле айтып атам мен азыр. Азыр уже көбөйдү да. Бул тетиги Советтин убагындагы эле маалымат 70% дегени. Азыр эми көбөйдү. Исмаил Аксаган, сиз бу Ажыбек баатырдын жасаган иши, ошол кыргыз элине кылган залкар иштери, мунун иштери чоң иш болгон. Бул баягы курултайда кыргыз элинин аскер башчысы болуп шайланган киши. Ушул Ажыбек баатыр жөнүндө бир ооз айтасызбы? Эмне деп айтасыз? Сиз айтасызбы? Мен деле айтам. Мен байкем айтам. Ажыбек баатырды Каныбек жакшы эле айтып берди го деп. Жакшы эле айтып берди. Бул кишинин эмгеги зор. Эмгеги чоң. Жанагы Кыргыздын чегарасын сактап калуудагы эмгегин башында турган. Бул киши бир дагы жакшы жери бар. Байкеме дагы кошумча кылып коеюнчу. Бу Кенен-Сары 20 миң колу менен 1847-жылы экинчи жолу кол салган да. Эки жолу кол салган билебиз. 46-жылы бир жолу салган. Анда Төрөгелди Жантай Ажыбектин колунан жеңилип илеге чейин кеткен. Барып туруп арданып 20 миң кол чогултуп, аны бир жыл кылыч чапканга, мынтык атканга үйрөттүрүп 47-жылы майда кайра кол салган. Ошол кол салганда жалпы кыргыздын бийлери, таасирлүү бийлери чогулган. Муну ким баштайт? Ким жетектейт деген. Беребиз мына Ажыбекке деген. Ажыбекке берген кыргыздын тагдырын берип атат ал кишиге. Тагдырын берип, ал ошол бийлердин чечими менен кыргызга улуу кол башчы болуп атат бизче айтканда. Кол башчы болуп, жалпы чачыранды кыргыз
жоокерлери чачыранды болгон биздики. Чачыранды кыргыз жоокерлерин жетектеп туруп, анан 20 миң Кененсарынын колун талкалап, анан жеңип атат. Бул жөнүндө дагы ошол көп айтыла бербейт. Айтпайт. Жазбайт. Анан ошонун аягында жана ошол мезгилдеги салт боюнча ошол жеңилип калгандан кийин баары бир эл деген өзү башка элди да сыйлайт экен. Ооба да. Кадимкидей сыйлап неметет экен. Аны жеңди деп тиги мындай такыр эле карабай койбойт экен. Андай болгон эмес. Ошол тигил Кененсарынын бизде калып калган, Кыргызстанда калган туусун кайра ушул Ажыбек жеткирип берип атат. Адыл Баатыр Бошбек үчөө жеткирип атат. Жеткирип атат. Анан бул киши дагы бир суроо. Бу дагы бар ирети менен келсе. Жана биз туу жөнүндө сөз кылып келбедикпи? Жакшы. Сиз улантпай койдуңуз. Ошону улантсаңыз болот. Бул Ажыбектин чоң атасын айткан черикти туу көтөргөн киши болгон үчүн туу ушу черикте калды деп атпайбы? Анан эми бул силердин жанагы санжыраңар чогулса, бул чериктен бир эле Назарбек баласын таратып атат. Жанагы Кудайберди, Кудай кылтай качак, чоса тайчык деп. Ошо Кудай кулдан Ботош, андан Молдо Куба деп, а Молдодон Сарча, Асанбек, Мамак, Желдең деп туруп, ошо Сарчанын учурунда Сарча жоготуп атпайбы менимче. Жанагы жүк түшүп кетип, төө одарылып кетип, сүзгө чыгып. Кыя жолдо. Жанагы туу көтөргөн адамды кыргыздар жөн эле кое берген эмес да. Анан эми черикти бир чети черик элин, черик атаны сыйлап, азыркыга чейин жанагынтип жамбаш бергенде ошонун бир чоң себеби бар. Хан тукумун эле эмес. Ушул жерде тууну ким көтөргөн? Туу көтөргөн адам деген бул адам туу жыгылса жеңилди деген сөз. Жеңилди деген сөз да. Тууну алдырганда. Туу жыгылды деген сөз. Ажыбек Баатырдын бир ошондой туу көтөрүп жүрүп, ошо түшүнгөндөн жанагы тууну кайра казактарга алып барып берип атпайбы? Бул тууңар алсын, туу казак жеңилгени менен эли турат. Эл калып атат деп тууну берет. Бул да болсо кыргыз элинин акылмандуулугу, сыйлаганы. Мен ойлойм ошол Ажыбектин иши ошол. Ажыбек дагы бир чоң кылганы бул жанагы Какшал жолу менен кеткен сода бүт тармактарды, кербен жолдорду карап туруп, чоң кылбады. Кийин анан жанагы Кашкар отряды деп процентке келип, булардын максаты вообще баягыларды чериктерди багынтып, Ажыбекти баягы тынчытып, анан кыска жол менен баардык баягы сода эмени алып кетүү болгон да бул максаты. Бул Ажыбек Баатырдын дагы эмеси. Ажыбек Баатыр турат дегенде эл бул баягы содагерлер тоңолгон эмес да негизинен. Ажыбек Баатырдын колдоосу менен турганда, Ажыбек Баатырдын бир эмеси ушул да. Дагы жана Матай би деп атабыз. Жана өткөндө дагы Темир Мирбек айтып кетпеди Черик ата коомунун директори. Ошо Матай би жөнүндө бир улап койсоңуз. Кыргыз элине bunun janagı jeri berишкөндөгү Матай менен Базаркул беле бактыр. Базаркул болуш. Ошондо акыл насааты бул ичинин сөзүнөн көп нерсе чечилип атпайбы? Бу Матай би атабыздагы ошол ушул эле улуу инсандардын жолун улаган да. Жолун улаган. Анан баягы тарыхта да Санжырада да айтылып келет, бирок эми бул Матай би тууралуу тарыхта эчтеке жок. Жазылбайт. Бул ооз экел айтып келатабыз да. Улуу инсандар мына Ажыбектен баштап эле ошол 2003-жылга чейин деле черик, общий эле черик деп койчу. Ал ким экен, ал кайсы адам, эмне адам, ал аты да жазылчу эмес. Анан ошол маселелер баягы ким айткандай эркек болгондон намызыңа тиет экен. Сен ошол уруудан болгондон эми ал 40 уруу келип түзүп кыргызды түзүп атабыз да. Ар ким өз уруучун дегенде тактайт экен. Ой, мен жет атам ким? Мен кулдун тукуму эмесминби? Мен ким менен айланайын? Дейт экен. Анан айтат экен. Ой, сен мындай бала балки мындан тарайсың, андан тарайсың, андан тарайсың дейт экен. Анан эми ошол Матай атабыз атасы, чоң атасы Бөкө, Он Тогор, анан тиги Каракул үчөө бир тууган булар. Булар Боогачынын балдары. Боогачы ошол сынчыны алып келип сынатат экен. Бал 3 баласын катар отурупсат экен, улуулаштырып. Он Тогорду, Каракулду, анан Бөкө үчөөнү. Саркөбөн жок. Жок, Саркөбөн бер жакта. Анан үчөөнү сынатканда айтат экен. А дегенде Каракулда атайт экен. Бул балаңа кылыч берип жоого кой. Деп Он Тогорду айтат экен экинчи. Бул балаңа найза берип душмандагы доого кой дейт экен. Андан кийин Бөкөнү айтат экен. Бул балаңа таяк берип малга кой дейт экен. Ошол Бөкө атабыздан Матай би.
Бөкөдөн матайт. Бөкөдөн тарайт. Анда Каракулдан жанагы Коной кончойлор кетеби? Ногой кончой кыраандар кетет. Ногой кончой кыраандар кетет. Кыраандардан анан ошол жана Турдуке Ажыбектер кетет. Ал эми 14 хандан тиги Зор Калча, Карымшак, Айдарбек датка даше-дашелер кетет. Өзү кое туруңуз дагы бир. Баягы тарыхты бир аз тактап коюшубуз керек да. Бул баягы Ажыбек Баатыр каза болгондо Азыбектин өтүнүчү менен буг элин чакырбай койгон да. Оронбайды чакырбай койгон. Себеби жанагы сиз айтып атпайсызбы, Ажыбек менен Ормон дос болгон экен. Дос болгон экен. Ажыбек өлөрүндө айтып атпайбы, ошол бугулар Ормонду камап өлтүрөбүз деп атканда досум эле бир канын сурадым эле. Кашыккан. Бербей койду, кашыкканса өлтүрүп коюшту. Мен ашымда тегеле карашыма жаназама чакырбагыла деген да. Бара келди. Анан кийин ана баягы Аксайдын тармал сазында эл конуп баягы ашты бербедиби? Ашты бергенде анан деген Боронбай баягы ичи ооруп калган тешик чаптан ачып бараткан 12 үйдү кармап болбадыбы? Кармап болбадыбы? Мына ошондо ушу сөз айтылат да. Боронбайда сөздүк киши болгондо. Жанагы Кучак уулу, жана Мамажан чеченин иниси Атамбек чечен келгенде айтып атпайбы? Сиздин атаңызды жанагы Боронбай айтып атпайбы? Билесиңби, сен де сөз мержигит экенсиң. Бизде кайсы олиялар болгон? Ал олиялар болсо кимдерди сынаган деп атпайбы? Анан ошондо анан Атамбектин айтканы бар да. Эгер ошол история болсо, эми силер чечиңер, мен просто баягы жалпысын айттым. Ошондо айтып атат. Анда ал киши 3 күн сынаган. Биринчи сиздин Алдаш атаңызды сынаган. Алдаш Баатырды сынаган. Мындан эр чыгат, сакалы жок мурутту, калың элди курутту. Төгөрөктү курутту. Бул башы ошо мурутту, калың элди курутту өзүңүз эмессизби? Дегенде бая бир мурту кыйшаят деп атпайбы, мисалы. Экинчиси болсо, тиги Болот Сарбагычты айткан, Болот тиги. Болот бийди айткан, Эсенкул, Ниязбек, Сегизбектер кетет. Сегизбектер. Алардын бирөөсүн тиги Ормон чыгат. Ормон жайлаган өзүң. Жалды барак, аны өйөк барак жайлап салды дегенде айтып атпайбы. А үчүнчү болсо деди көчтүн артынан араткан жигит ким я дегенде анан жанагы айткан. А бул Черик Карагул деп. Ошо Карагул азыркы жөнүндө сөз болуп атат. Ошо Карагулдан 2 шер чыгат. Бирөө кийин, бирөө эрте чыгат. 2 шер чыгат. Депчи. Ошондо жанагы Карагулдун баласы Ногой Кончой. Кийин алдыга чыкканы жанагы Ажыбек менен Тоймат айткан турбайбы? Мен ошондон айткан. 2 шер. Тоймат мурда чыккан шер, Ажыбек кийин чыккан шер. Ошол. Мына шердик маселесине келгенде дагы ошол жанагы биз айтып аткан Кененсардын чабышынан кийин бул чүйгө жалпы кыргыз бийлери чогулган. Анан өлгөн житкендердин эсебин алган. Бизде эл болгонбуз да. Өлгөн житкендердин эсебин алып Ормондун башында, Ормон ханын башында туруп. Анан өлгөн житкендердин эсебин алып туруп, анан бул кишиге жолборстун терисинен жасаган чин кийгизген. Анан көк тебетей кийгизген. Адам шери деген наам берген. Адам шери деген наам берген. Мына жанагы Солтоноевда жазып атпайбы? Адам шери, мындай Баатыр, Көкжал Баатыр, анан эң артында анан Айлас Баатыр деген 6 бөлүккө бөлүп атат да. 6 бөлүк. Мына ошол 6 бөлүктүн биринчи бөлүгүн бул кишиге ошондо бул Гегети деген жерден берген. Гегети деген мына Токмактын түбүндө жерде. Мына ошол булардын баары буга чейин жазылбай келген. Ошол маселелер бар. Туура, мына эки кыргызда сиз туура айттыңыз. Кыргыз эли акылдуу эле экен. Мына бул жерден Ажыбек Баатырды адамдын шери деп. Биз кыргызды Баатырды 6га бөлөбүз да. Булдан биринчи биз адамдын шери. Адамдын шери. Адамдын шери деп айтат да. Экинчиси баягы Көкжал Баатыр. Көкжал Баатыр. Бул адамдын шери негизи баягы жого жалгыз кирип, жалгыз чабышып, баягы суусаса аттын терисинен суусун ичип, буту сынса канжыга байлап, же өлүп, же жеңип чыккан киши. Ошондой эле Көкжал Баатыр. Эки эле маселеси. Жеке Баатыр, Илекор Баатыр, Эрчиме Баатыр, Айлас Баатыр деп айткан. Көрдүңүзбү? Адамдын шери деп Ажыбек берген. Эми мен биз мактап аткан жерибиз жок. Бул адамдын ишин айтып атабыз. Жасап кеткен ишин айтып атабыз. Элге журтка жасаган иш. Бизге жеткен. Жазылбагай жеткен. Жазылбай жеткени да. Жеткени. Бул абдан жакшы болду. Мына бул жеңизи баягы кийин айтып жүрбөсүн элдер. Бир эле тиги Ажыбек Баатырдын эмесин айтпай. Бул болсо жана Байчыбак, Акчыбак Ботоштон таратышпайбы? Сиги Кудайбердин тукумунан, Мансурбектин тукумунан, жанагы Алексей Байыштын
тиги Аңгелдин тукумдарынан билсеңиздер айтыңыздар. Сейиттин тукуму жанагы менимче Асыкбек Омаров болсо керек. Сейиттин тукуму. Тиги Кудайбердиден жанагы кеде ошону Каракул, анан Кара уруусу силердин арасында урук. Кара уруусу деп, чоң уруу деп аталат экен. Кара Бостонбу? Ошо Кара Бостон. Мына ошолор билсеңиздер айтып коюңуздар. Баягы аты аталса куту сүйүнөт дейт. Ошо аталыктары торуну кеп салып коюңуздар. Мына ушундай мааниде айтып атам да. Каракул деп жанагы Ногой кончойлорду айтып атасыз. Ак Чубактан жанагы Кытай Кытатпы? Кытат баатыр болобу? Кытат, ошо баатырларды билсеңиздер Ак Чубактан айтып койсоңуздар болот. Жана Ашымдын, Муратайдан келип тиги, Мураттан келип тиги Сейитбай. Кутукеден Богачы деп атасыңар. Богачы деп жанагы баягы эле Алдаштын тукумундагы Богачыны айтып атасыздар да, баягы ашка келип. Ашка келип анан Коңкобайдын коңур күй, коңур ала сонун күй деп баягы комусунун ашына келген. Ошол да, Богачы деп, негизи түбү Богачы деп. Эми бул Ажыбектен бөлөк дагы байкемен сүйлөй берейинби? Уруксат бересизби? Ажыбектен бөлөк дагы ал кишинин жанында баатырлар болгон. Эми ал киши 40 жигит күткөн киши. Өзүңүз билесиз. 40 жигит күтүп, анан ошо 40 жигиттин Сазандын калчасын. Анан ошол а кишилердин жанында да ошол баатырлар болгон. Мисалы үчүн ушул Ак Чубактан Бошбек атабыз болгон. Бул Бала Бошбек деп койгон. Баатыр Ажыбек, Бала Бошбек деген. Бошбек бул киши 16-сында баатыр болгон киши. Бул кишига көз тийген. Мен энемден ушундай уктум эле. Анан бул киши ошол Кокон аскерлери менен жанагы сөөк деп коет, биздин арпадагы сөөк. Ошондо кармашып жатканда бир сутка Ажыбек Кашкардан келгичекти бир сутка кармап турган экен жарыктык киши. Анан ошол жерден ок тийип өлгөн. А кишинин сөөгү ошол сөөк деген ашуунун үстүндө Бала Бошбек атабыздын. Бул өзү ченемсиз баатыр болгон. Кашкардын беги Бедөөөлөт болгон. Жакыпбек, Якупбек деп атпайбызбы? Аны биздин бу тяншандыктар Бедөөөлөт деп айтат. Бедөөөлөт ошол Куубакан Ашыр деген баатырын жиберген бул кыргыздарга. Чаап келесиң, салык алып келесиң деп. Чектеш турган. Анан ошондо биздин ошол атабыз Бошбек баатыр жекеге чыккан. Куубакан Ашыр менен. Жекеге чыгып, анан Куубакан Ашыр. Бошбек кимден чыгып атат? Бул Ак Чубактан чыгып атат. Ак Чубактан чыгып атат. Анан а киши кимдин туу көтөргүчү болгон. Ажыбектин жанагы көк асабасын постоянно ошол тиги Бошбек атабыз көтөрүп жүргөн. Анан ошондой аталарыбыздын дагы бири бар, ошол Зор Калча деп койгон. Бул ушул дагы 19-кылымда жашаган. Мына ушул былтыр 7-айда немеге бул тарых музейине, биздин Борбордогу тарых музейине ошол кишинин Ормон хандын шайлаган съездге тиккен боз үйүнүн 4 керегесин Ажыбектин ашында тиги аскан касандын бирөө ошондой буюмдарын немеге музейге тапшырып сертификатын алып койдук. Эми муну эл көрсүн дедик. Азыркылар эми а кишилер ошол музейдин директору баш болуп айтып калды. Көпчүлүктөрүндө бар экен, ушундай буюмдар бар экен, барсак тиги акча сурап атат, бизге акчанын кереги жок. Бул Сазан уулубу? Бул Сазан уулу Зор Калча баатыр. Бул киши жанагы сиз айтып аткан Кумач Атамбек менен Конокбай үчөө элчиге барган. Боронбайга. Үчөө барган, 3 киши барган. Калча деп атат бирөө. Бул Калча ошол мына. Калча ушул. Мына ушу киши Атамбек, Кумач Атамбек, Сазандан Калча, Кумачтан Атамбек, анан тиги Конокбай үчөө барган. Конокбай 3 элчи барып, анан жанагы Конокбай бар Станбекпи? Конокбай барып, анан жанагы Турдуке менен тиги Боронбайды куда кылып келип атпайбы? Кызын берип атпайбы тиги киши. Анан ушундай маселелер бар. Жакшы кылып. Анан ушундай бир иштер бар. Анан сиз айтып аткан ошол чериктердин ичинен санжыраларды жазып кеткен мына биздин Ыбырай Абдрахманов деген атабыз болгон. Бул киши академияга чейин келип иштеп кеткен киши. Анан ошонун 58-жылкы жазылган кол жазмасын биз ушул айылдан издеп жүрүп, ушул пограничтен таптык, пограничтен таап, анан бул жерде ошол жазып атат бул киши. Ошол Ажыбектин заманын жазып атат. Жалпы черик элин Ажыбек баатыр башкарган Карымшак хандын карамагында болгон деп турат. Көрдүңүзбү? Анан кээ бир окумуштуулар айтып атпайбы? Хандык Ормон менен эле бүткөн деп атат. Андай эмес. Анан өзүмчүл болбош керек да.
анда бүтсө анда ыбык эмнеге уулу тиги кимди Анда хан деп атабыз. Аны бир эле кичинекей эле бир топ көтөргөн. А эмне үчүн биз Шабдан атабызды баатыр дейбиз? Баатырлык тетиги Кенен Сарынын 47-жылкы согушунан эле токтогон. Андан кийин баатырлар кандай баатыр экенин аны өздөрү чечсин. Бирок баатыр ошо менен эле токтогон. Андан чоң чабыш болгон. Андан кийин чоң чабыш болгон эмес. Мына ушундай маселелерди тарыхка тактап берсек, бийди бий деп эле берсек, баатырын баатыр деп эле берсек, болушун болуш деп эле берсек, анан тияка салдыртып бияка салдыртпай. Мен айтып кетейин. Бу жанагы Токтобайдын 4 кашкасы деп атпайбы? Ажыбек, Исмайылбек, Эшимбек, тиги жабагы. Жабагы. Анда бул Токтобай жөнөкөй киши болгон экен. Менчи бул эки аял болсо. Жок, жөнөкөй киши болгон эмес. Бул Ногой кырандын уулу болгон. Бул эми советтик мезгилде жазылган жанагы Ажыбек Баатыр деген башка аяндылык Шадыбек Чоробай деген жазуучу болгон. Бул киши ыр түрүндө поэма жазган, биринчи поэма жазган. 75-жылы. Анан бул советтик мезгилде жазып, Турдак Нусубалич менен Алымбек Сабытаңовду Кедейдин баласы деп өмүр баян жазгандай эле, тиги Токтобайды кедей кылып койгон. Анан бул Тоймат шер менен бир тууган. Туура. Тойматтын агасы болуп атат бул Токтобай деген. Тоймат шердин агасы болот. Анан кандай кедей болот бул? Тиги шер болуп. Тойматтын агасы болот. Агасы экөө бир тууган. Мен андай айтайын. Мен черге эмесмин. Бу жанагы Узун Калпак деп атпайбызбы? Өз аты Арзыкул да. Ошо Арзыкулдун кошуруй Тилемчи деген балдар энелери болгон. Ошо Тилемчи Кашкарды бийлеген Хан Кубатбектин карындашын алган. Ошону жана бакта төрөлүп атпайбы? Кийин жанагы Тилемчи жаш кезинде өлүп калганда 2 жылдай туруп анан кетип калды го. Кайра Хан Кубатке кетип калып. Анан 1-2 жылдай намыстанан Узун Калпак Арзыкул барбадыбы? Анан баягы Хан Кубатбектен намыстанатты. Айтсын, балам десең берейин деп. Анан жана жан берип жүрөм, анан балам деп жүргөндө жана кемпирдин айтканы бар эмеспи? Исмайыл акса билесизби? Сен бекер жан берип койдуң. Сенден жакшы тукум чыкпай калды. Токтобай тиги бактын тукуму күчтүү кетет экен депчи. Анан ошондон эле Токтобай, анан Токтобайдын тиги 4 кашкасы дейт. Анда баягы жакта Ашым, Арстанбек, Тойматтар кайда калды? Мындай да биз бир чети Тоймат Ашым менен Шалтактан бери сүртсөк, Ашым бийден бери сүртсөк, Ногой Кончой деген 2 кырааны болгон. Ооба, Ногой Кончой. Каракулдун. Каракулдун балдары мынакей. Ошол Каракулдун балдары Ногой Кончой, Ногойдон анан Тоймат менен анан Токтобай экөө болуп атпайбы? Анан Токтобайдан Ажыбектин 4 кашкасы, Тойматтан Турдүкө Баатыр кетип атпайбы? Мына аны бу урук арасында дагычы мындай өзүнө тартып ийгендер болот экен. Урук арасында да өзүнө тартып ийгендер болот. Антпеш керек. Аны конкретно айтыш керек мына. Байым бай, кедейин кедей деп эле. Анан тиги бу Өмүрбеков, Токторбек Өмүрбек дагы докторлугун жазганда ошол жанагы жөнөкөй эле кедейдин тукумунан ушундай чыга калган деп атпайбы? Андай эмес. Анын баш эле кыраан болгон. Түшүнүктүү. Сиз дагы Жок, ошол эле аларды эле немеден чыгып атпайбы? Аларды эле тиги ошолорду өздөрү көргөн жок да. Анан ошого жеткен маалымат боюнча айтып. Анан бирок чындыгында ушундай неме бар. Бул эми могу жерден ким Каныбек бир жакшы нерселерди айтты. Могул ушундай передачаны уюштуруп атканыңар абдан жакшы. Абдан жакшы да. Анан ушул Кыргыздын тарыхын бир калыс так неме туруп элге жеткирсек деп атат да. Анан мен ушуну айтайын деп атканым Маурекил неме? Ушундай аракет ушул асыр эле эмес, мындан мурда деле эмес, мурдатан эле чыкканда байыртадан эле. Ушундай жеткирели. Ушу бир ынтымакта болобу, баш кошолу деп Санжира мына ушундай саясаттын туындусу. Туура. Ошонун саясаттын туындусу болгон үчүн жанакы неме кылып отуруп, тиги Черикти атасы болгонуна карабай, тиги Тагайдын баласы чейин алып келип, элди бириктирип атат да. Бирин тиги жээн баласы, бирин Бабаган баласы кылып, ушундай бирин өз баласы, бирин тонду, бирин тонсуз деп ушунтип чогултуп келип, бир
жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, мындай ынтымакта бололу деп ошондой эле аракеттин туындусу. Анан азыркы деле моорекил кээ бир саясатчылар өздөрү тескери түшүнөбү же атайын жасайбы, анан тиги черик деп атасыңар, анан же дигер сарбагыч деп бөлүнүп атасыңар. Бул бөлүнүү деп келишет да, наоборот, бул тескерисинче бөлүнүү эмес, бул биригүү. Туура. Эми болгон тиги бул Кыргызстандагы черикте тиги Аксылык, Алабукадагы чериктерди чогултуп алып атбашка эч качан Кыргызстакты көчүрүп бара албайбыз. Бөлүнүп кете албайбыз. Кайра бири-бирибизге жардам беребиз. Бири-бирибизди колдойбуз дегендей. Башка уруулар менен атаандашып Кыргызстандын жалпы өнүгүшүнө аракет кылабыз. Туура. Максат ошол. Сизге суроо. Мына азыркы чериктер Үч Турпанда, Кашкарда, Кытайда дегендей. Ушунун арасында черик коому деп баягы өзүңөр коом түзүп алгансыңар. Байланышыңар кандай ушул жерде? Эми бул биздин уруу тууралуу бир көп сөздөр бар. Биз атайын сиз айткандай юстициядан каттоодон өтүп, мурда араматтылык төрөгөбүз менен каза болуп калды. Ал киши Абдулда кийин ушу чоң эмгек кылып кетти. Андан кийинки анан ушу биздин инилерибиз бар, тең туштарыбыз бар. Мына өзүңүз айтып аткан Мирбек инибиз. Ушул кишилер баш болуп азыр ушул иштерди жүргүзүп атат. Эми буга чейин ошол иштер жүрүп келген. Мына ошол Казакстанда бар экен биздин туугандар. Казакстанга чейин барып келишти. Биз бул Кытайына чейин барып келдик. Жусуп Мамайга чейин жолуктук, көрдүк, тактадык дегендей профессорлор болуп. Мына бул байкем айтып аткан Алабука, Ошто, Жалал-Абадта, Аксыда баардык райондордо бар. Баардык райондор. Биз буга чейин бул маалыматтарды билген эмеспиз. Сиз деле биз деле советтик кишибиз да. Советтин убагында уруу деген маселе жок болчу. Ал черик кайда экен, эмне экен деген маселе билчү эмеспиз. Өзүбүз тууралуу деле жазчу эмес экенбиз биз, биздин уруудагылар. Анан бир кемчилигибиз бар биздин уруунун. Тарых жаатында окумуштуулар жок экен. Ажа тарых китепке кирбей калганыбыз ошо экен. Тарыхтан бөлөк окумуштуулар көп экен. Филологиясы бар экен, физикасы бар экен, математики бар экен, койчу. Демек окумуштуулар окумуш экен. Анан ушул тарыхта жок экен. Жок дегеним, азыркы мына Тынчтыкбек Чоро деген бир тууганыбыз бар. Ошого окшогон Өмүрбековго окшогон, тиги Осмонов агайыбызга окшогон, Аттокур агайыбызга окшогон окумуштуулар жок экен. Ошон үчүн жазылбай келиптир. Анан эми биз колдон келген нерсени элден угуп, тактап, сурамжылап айтып атпайбызбы? Ошо Кытайга чейин барып, Казакстанга чейин барып, тиягына биягына чейин Ошко, Жалал-Абадка, Көлгө барып тактап, ой, кимдин тукумусуң, кимсиң, эмнесиң деген ушундай мындай тактоолорду жүргүзүп атабыз. Анан Кудай буйрса кандай болор экен? Анан эми аны жыйынтыгы өзү берет. Анан биз ошол коомдун төрагаларына, коомдун мүчөлөрүнө ийгилик каалайбыз. Ошону аягына чыгарат деген биздин да бир ишеничибиз, чоң кубанычыбыз бар. Эми аяктарда бир айта турган сөзүм бар да, жалпы угуучуларга. Мына далил менен айтайын, илгери бул Казакта Картаңбай деген акын болгон. Өтө чоң акын болгон. Баягы кыргыз казактын тарыхын абдан жакшы билген, ыр менен катуу айткан киши болгон. Ошо Картаңбай ошол тиги Кыргызстанга келгенде Боронбайлар тозуп алган экен. Анан ошондо бул Картаңбай менен айтчу киши жок. Ушуга тагыраак кыргызды айтып бир кантип жеңе алабыз дегендей, анан ошондо Арстанбек жаш экен. Ошо Арстанбекти чыгарган экен. Айтыша аласың ушу менен? Көрөйүн деп. Анан кийин Боронбай айткан, эми ал улуу киши, биз кирели, андайын сен шашпай кирип, учурашан отур жеген ягына отургун деп. Анан Картаңбай кешип отурган, кана жанагы бала дегенер. Алып келбейсиңер, күтө беремби? Мен айтчу кыргыз калган жок. Деген анан Арстанбек эле учурашкан. Ушул бала менен айтышабы? Деген айткан экен. Кана балам, улуу болсун да сага бердим, сен айт дегенде, анан баягы Арстанбек дети обойне атадан баштап аны казак кыргыздын достчулугун, анын баягы тууганчылыгын баарын айтып келип аягына айткан сөзү бар экен. Картаңбай ата, ушул сөздү туура десеңиз Кудай алдында кабыл алыңыз. Туура эмес десеңиз карашек кылып минип алыңыз деген. Эмне үчүн карашек дейт? Эгерде адам бирөөгө жаманчылык кылса, бизде мусулманчылыкта тиги дүйнөгө барганда ошол жапа чеккен адам аны карашек кылып минет экен да. Бизде ушундай айтылат да, жана карашек кылып минип ал деген сөз ошол. Мен туура эмес айтсам, карашек кылып минип ал дейт.
значит дагы жапа чектип кыйнаган адам өлгөндө карашек болот экен дагы, жапа чеккен адам кийин баягы Кудайдын буйругу менен минип алат экен. Мына эми өчүңдү ал дегендейчи. Ошон картаңбай айткан экен, ай балам, сөзүңдүн баары туура, кабыл алдым, жакшы айттың деген. Анысы кандай урматтуу көрүүчүлөр, бул черик урусун отурган черик урпактары, белгилүү инсандар таратканга аракет кылды. Колдон келишинче баарын айттык. Эмеди Кудай берди, тайгачак, тайчык урууларын жанагы ал Сейит, Алике, Сейит, аңгидек тиги Карагул, кончойно ойлорду, бөкөлөрдү айтпай калсак кечирип коесуздар. Кийин анан бул черикти көп айтпай калды, айткан киши жакпай калды, же сүйлөп сөзү таппай калды деген болбосун. Биз колдон келишинче өзүбүздүн билгенибизди элге ачык айтып, ачык көрсөткөнгө аракет кылдык. Эми бүгүн болсо ушу келип сиздер ушинтип черик элин жакшылап айтып, баягы талкуулап ачыкка чыгарганыңыздан сиздерге чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтер боло берсин. Эмесе биз бүгүн Санжыра программасын аяктадык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.